Ыйык Рамазан айында Марал радиосунан Ырайым жааган орозо китебин угуңуздар. 12 бөлүм. Окуган Нурлан Субанов. Рамазан айына жана орозого байланыштуу башка темалар. Куттуу 3 айда орозо кармо. Суроо. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Ражаб жана Шаабан айларын дайыма орозо кармап өткөргөнбү? Биз дагы бул айларда такай орозо кармасак, пайгамбарыбызга каршы иш кылган болбойбузбу? Жооп. Азирети Айша энебиздин айтуусуна караганда, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам куттуу Рамазан айынан башка айды толугу менен орозо кармап өткөргөн эмес. Башка айларга караганда Рамазан айы ушул жагынан өзгөчөлөнүп турат. Пайгамбарыбыз адамдарга өз табиятына ылайыктуу жашоону таалим кылып, өзү дагы ошондой жашаган. Ал туткан орозосу, окуган намазы жана башка ибадаттары менен адам табиятына терс келген иш кылган эмес. Табияты бузулбаган эч бир кишинин пайгамбарыбыз кылган ибадаттардан баш тартууга күчү жетпейт. Кайра эле Азирети Айша энебизден мындай бир риваят айтылган. Пайгамбарыбыз кээде ушунчалык көп күн орозо кармачу дейсиң, кыязы эми токтотпойт окшойт дечүбүз. Кээде болсо көпкө дейре орозо кармачу эмес. Анда эми орозо кармабайт го дейер элек. Пайгамбарыбыздан Рамазан айынан тышкары бир дагы айды толугу менен орозо кармап өткөргөнүн көрбөдүм. Ошондой эле эч бир айда Шаабан айындагыдай орозо кармаганын да көрбөдүм. Пайгамбарыбыз ибадат кылганда өзүнүн нафси үчүн кыйын болгон ишти кылууга аракет кылчу. Бирок өзү менен чогуу жүргөн кишилердин алсыздыгын дагы ойлоп, башка эл алдындагы кишилерге да ушуну насаат кылчу. Ал бир жолкусунда мындай деп айткан: «Иqdirин nasa bi ad'afihim». Адамдарга эң алсыздарын эске алуу менен мамиле кылгыла. Алсыздардын чама чаркына карап баскыла. Ушинтип буйруп, ушундай таризде жашаганынан улам Ражаб жана Шаабан айларын толугу менен орозо кармап өткөргөн эмес. Анткени ал эгер ушундай кылса, өзүн кадам сайын туурап келаткан сахабалары дагы дал ошондой кылууга аракет кылышмак. Ким билет, балким көпчүлүгү муну толук аткара да албайт болчу. Жада калса, бир жолу ооз ачпай, саарлык жебей туруп, кийинки күндүн орозосун кармоого ниет кылган. Аны көргөн сахабалардын айрымдары дагы ага кошулууну каалады. Пайгамбарыбыз мындай кылбагыла деп канчалык айтса дагы, кээ бир сахабалардын ибадат ышкысы ага кулак салдырган жок. Бир күн, 2 күн, 3 күн деп олтуруп, саумы висалга ниет кылган сахабалардын көпчүлүгүнүн дарманы калбай, балким пайгамбарыбыздын сөзүнө кулак салбаганы үчүн капа болуп башташат. Алар ушундай абалда турганда пайгамбарыбыз: «Мени Алла Таалам жедирип ичирет, мен ачкалыкты сезбеймин» деп орозосун оңой эле кармап, башка иштерин да бүтүрүп жүрө берет. Акыры 3-чү күндүн аягы менен майрамга жетип жеңилдей түшүшөт. Арине пайгамбарыбыз жашоодо жанды кыйнаган бардык кесепеттерге каршы ополтоодой зыңкыйып тип-тик тура алчу. Анын мындай бекемдиги ошол эле кезде сахабалар үчүн дагы чоң таяныч болсо, экинчиден аларга жетүүгө боло тургандай бийик серин көрсөтүп турган. Алар мындай сыпаттар аркылуу пайгамбарыбыздын таң калыштуу эркин, адамды эстен тандырган чечкиндүүлүгүн, кайратмандыгын көрүшкөн. Маселенин фыкыктык жагына келе турган болсок, 3 айларда күн сайын катар-катар орозо кармоо макрух болуп саналат. Анткени пайгамбарыбыз мындай кылган эмес. Кур'аны Каримде дагы, пайгамбарыбыздын сүннөтүндө дагы мындайды жолуктура албайбыз. Ошого карабай, эл арасында Ражаб, Шаабан жана Рамазан айларында катары менен орозо кармоо адатка айланган. Мындай орозо тутуунун натыйжасын орозодон күтүлгөн максат менен дагы түшүндүрүү мүмкүн эмес. Анткени токтоосуз орозо кармаган кишинин организми орозого көнүп калат. Орозого көнгөн киши үчүн орозо кармоо менен кармабоонун ортосунда эч кандай айырма болбойт. Ошондуктан нафсини тарбиялоо деп атып,
табиятыбызды жокчулукка чыдоого өткөрүп алуу да туура эмес. Ошондон улам пенде дайыма орозо кармоо менен орозого көнүп калбашы керек. Кээде кармап, кээде кармабай нафсын тарбиялоого аракет кылган оң. Негизинен пайгамбарыбыздын сахабалардын эң такыбаларына айткан сунушу дагы орозону бир күн тутуп, бир күн тутпоо эле. Айдын жаңырышы. Суроо. Ай дүйнөнүн ар кайсы жеринде ар кандай убакта көрүлүүсүнөн улам ар бир аймактын эли Рамазан айынын башталышы жана айт майрамын тактоо үчүн өздөрүнүн байкоолоруна таянышы керекпи? Же болбосо бир аймакта айдын көрүнүшү бардык аймактарга жетиштүүбү? Жооп. Жер шарынын айланышына байланыштуу күн менен түн дүйнөнүн бардык жеринде бир саатта башталбагандыктан жана ортодо айырмачылыктар болгондуктан ай дагы дүйнөнүн бардык жеринде бир убакта көрүнбөйт. Анткени мусулманча ай эсеби үчүн башталыш катары кабыл алынган айдын жаңырышы күн баткандан кийин батыш тараптан көрүнөт. Күн дагы дүйнөнүн бардык жеринде ар башка убакта баткандыктан айдын жаңырганын көрүү убагы дагы биринчи көрүнгөн жерден баштап батышка карай жылган сайын өзгөрөт. Мына ушул айдын жаңырышы дүйнөнүн ар башка жеринде ар башка саатта көрүлүүсүнө ихтилафи матали деп аталат. Кайсыл бир мамлекетте айдын жаңырганын көрүү ал жерден башка жерлер үчүн дагы жетиштүү болуп болбогону аалымдар арасында талаш тартыштагы маселеге айланган. Ханафи, Малики жана Хамбали фыкхчыларынын көпчүлүгү Абут Тайиб ат-Табари сыяктуу айрым Шафи фыкхчыларынын көз карашында ихтилафи маталиге каралбайт. Кайсыл бир жерде усулуна алайык айдын жаңырганы көрүнгөн болсо, мейли алыс болсун, мейли жакын болсун, бардык мусулмандарга буга баш ийүүсү, ошого жараша орозо тутуп, башташы же айт майрамын белгилеши керек. Ибадаттарда камари календарь же ай эсеби боюнча календарь. Суроо. Орозо жана ажылык сыяктуу ибадаттарда камари календардын негиз алынышындагы сыр эмнелер? Жооп. Мусулман катары ибадат убакыттарыбызды белгилөөдө айдын жүрүшүн негиз алабыз. Биз куттуу Рамазан айындагы орозону тутуп баштаганда Рамазан айт жана Курман айт майрамдарын белгилегенде, Арафатка чыкканда, Муздалифада турганда, шайтанга таш ыргытканда, кыскасы көптөгөн ибадаттарыбызды орундатканга, айга караганга аргасызбыз. Бул абал түздөн түз Алла Таала тарабынан тастыкталып, буйрулгандай эле пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дагы жашап көрсөтүп, бул жагдайда бизге жол көрсөтүп кеткен. Ибадаттарыбызда камари календарынын негиз алынышындагы сырга байланыштуу төмөнкүлөрдү айтсак болот. Камари жыл санагында күндөр бир жылда 11 күнгө кыскарат. Ошого жараша ибадаттар да жыл сайын 11 күн артка жылып турат. Алла Таала ушуну менен адамдарга ибадаттарын ар кайсы мезгилдерде аткаруу мүмкүнчүлүгүн берүүдө. Айталы, ибадаттарда кадимки календарь негиз алып, Рамазан айындагы орозо үчүн январь айы бекилип калганда, жыл сайын эң кыска күндөрү гана орозо бекитип, жай мезгилинин узун, ысык күндөрү орозо кармоо менен Алла Таала каалаган такыбалык мартабага жетүүдөн кур калмакпыз. Ошол менен бирге медициналык жактан дагы жыл сайын белгилүү бир убакытта организмге диета кылдырып, башка мезгилдердеги диеталардан да кур калмакпыз. Ошентип, өкүмү өтүмдүү болгон Кудай Таала момун пенделердин ысыкта, суукта, жазда, жайда, күздө же кышта, кыскасы ар дайым жана ар кандай шартта орозо кармоолорун буйруган. 2. Орозо жана ажылык сыяктуу ибадаттар аткарылган убакыт тилкелерине чоң баалуулук алып келет. Анткени Алла Таала ошол убакыт тилкелеринде ырайымын нөшөрлөтүп төгөт. Мына ушул камари айларга тиешелүү болгон бул берекеден шамси айлар күн эсеби боюнча да, мезгилдер жана аба ырайы да пайдалануусу үчүн Алла Таала ибадаттардын убагын камари айларга негиздеген. Бирок бул айлардагы шамси айлардын арасында улам айланып туруусун буйруган. Мына ушундай алмашуу болушу керек. Ошондо жашоонун ар бир күнүнө Рамазан айы, Курман айт жана Кадыр түн туш келген болот. 3. Мындай абалда кедей кембагалдар дагы пайдаланганын көрүүгө болот.
Анткени зекет, садака, фитир сыяктуу материалдык жардамдар 36 жылда бир ирет ашыкча берилет. Кембагал киши шамси календарга ылайык 36 жыл жашаса, камари календарга ылайык 37 жолу зекет алган болот. Ушул жана ушул сыяктуу биз билип билбеген канчалаган хикмат сырлардан улам ибадаттарыбыздын убакыттары камари календарга негизделген. Экватор сызыгынан эң алыс аймактардагы орозо. Суро. Ислам дининде түндүк уюлдагыдай күн менен түндүн узундугу өтө айырмаланып турган жерлерде кантип орозо кармоо керек? Мунун кандай жолдору бар? Жооп. Ислам дини универсалдуу дин. Ошол себептен кыяматка чейин бардык жерде жашаган бүткүл адамдар дин менен жашоого жол таба алат. Түнү менен күндүзү бир канча айга созулган мындай жерлерде жашаган момун пенделер ибадаттарынын убакытларын күнү менен түнү нормалдуу болгон эң жакын жерге, аймактарга негиздешет. Маселен, түн 3 айга созулган жерде жашаган кишилер ал жерге эң жакын болгон күндүзү 5 убак намаз окула турган жердеги күндүн чыгышын негиз алып, ошого жараша орозо кармап, ошого жараша намаз окуйт. Имам Шафийден бүгүнкү күнгө чейин бул маселеге токтолушкан, бирок жашоодо мындай маселелер көп кезикпегендиктен фикх китептеринде көп орун берилген эмес. Качан гана ислам дини экватор сызыгынан алыскы аймактарга чейин жетип, ал жактарда орозо кармаган, намаз окуган адамдар көбөйгөндө, анан фикх китептерине бул тууралуу атайын сөз боло баштаган. Рамазан айында шайтандардын чынжырга байланышы. Суро. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям: "Иза дахала шахр Рамадана, футихат абвабус самаи ва гуликат абвабу джаханнам ва сулсилатиш шаятин." Куттуу Рамазан башталганда асмандын, бир риваяттарда бейиштин эшиктери ачылат, тозоктун эшиктери жабылат, шайтандар чынжырга байланат деп буйрган. Ошондой болсо да, ээн эркин басып жүргөн шайтандарга ташыргытуу ишаратын билдирген жылдыздардын жаркырап жанып туруп жок болуп кетишин жана учушун куттуу Рамазан айында да көрүүгө болот. Мындай учурда кантип түшүнсөк болот? Жооп. Шайтандар дагы адамдар сыяктуу бир канча топко бөлүнөт. Өздөрүнүн дүйнөсүндө булардын бир бөлүгү мамлекет башкарат, бир бөлүгү көз ачыктык кылат. Көз ачыктык кылгандар асмандын эшиктерине чейин көтөрүлөт жана ал жерден көз ачыктарга кабар алып келгенге аракет кылышат. Асманда жаркырап жанып туруп жок болуп кеткен жарык шоолалар атылып тийген мына ушул түрдөгү шайтандар. Адамдарга жолтоо болгон жана аларды жолдон адаштыргандарга келсек, булар көшөрүп, көкпеттенип жабышып алып азгырган шайтандар деген мааниде марадай шаятин деп аталат. Рамазан айында байлангандар мына ушул марадай шайтандар. Рамазан айында байланган мына ушул марадай шайтандар. Булардын милдети адамдардын каалоолорун, арзууларын козгоп кыймылга келтирүү. Адамдар нафсинин каалоолоруна чек коюп, нафсилерин тыйган кезде эмнеге өзүңөрдү байлап алдыңар дешет. Мына Алла Таала шайтандардын ушул бөлүгүн байлайт. Мына ошондуктан момун пенделер өздөрүнүн эркине оңойраак ээ чыгат. Аба ырайынын ысыгына, сууктугуна, ачкалыкка, суусуздукка, кыскасы орозодогу ар кандай кыйынчылыкка чыдап сабыр кылышат. Дагы бир маселе мындай: шайтандын адамга эң көп тоскоол болгон учуру анын Алла Таалага эң көп жакындаган учуру. Ошол себептен намазга турган кезиңде көз алдыңа дүниөлүк иштердин план программалары шурудай тизилип өтө баштайт. Эң оор маселеңди намазга турганда чечесиң. Мына бул абал ачык айкын шайтандын иши. Орозо болсо ушундай бир керемет ибадат дейсиң, Алла Таала бул тууралуу орозо мен үчүн сыйлыгын мен берем деп буйрган. Мына ушундай таза, аруу, тунук, жаркын момун пенденин Алла Таала менен байланышын көрсөткөн бир ибадатты бузуу шайтан сүйүнүп жасай турган нерсе. Кудай сактасын, эгер марадай шайтандар Рамазан айында байланбаса, намаз учурунда жүрөгүбүзгө оромпой тепкен ошол шайтандар орозону да так ошондой булгап бузушат болчу. Балким орозо кармаган кишилерди бири-бирине тирештирип, кызыл жаян болуп мушташып атканын көрмөксүң. Рамазан айы наздуу конок.
Суро. Рамазан айы тууралуу жазылган макалалардын дээрлик баарында анын назданган конок сыяктуу келерине базым жасалат. Рамазан айынын наздуу болушун кантип түшүнсөк болот? Жооп: наздануу өзүнүн абалын билдирүү ыкмаларынын бири. Балдардын ата-энелерине, жакшы көргөн адамдардын бири-бирине наздануусу сыяктуу. Назданган киши менен наздандырган кишинин ортосунда кандайдыр бир жакшы мамиле болсо, анда наздануунун жана назданууга чыдоонун кандайдыр бир мааниси болот. Назданган киши өзүнүн абалын ушундай билдирет. Назданууну түшүнгөн киши болсо, өзү сезген жылуу мамиледен улам нааразы болбойт. Атүгүл бул ортодогу жакшы көрүү сезиминин, жылуу мамиленин артышына да себеп болот. Рамазан айы дагы момун пенделер үчүн кудум назданган коноктой. Аны колдон чыгарбай, көңүлүн толук алуу үчүн колунан келгенин жасайт. Куттуу Рамазан айы момун пендени Аллага жакындаткан кечирим айы. Ахирет жагын, бул дүйнө менен барзактагы маанисин толук биле албайбыз. Анын да Аллага өзүн кандайдыр бир мааниде билдирген тили болсо керек. Момун пенделер бул айды кандай тосуп алып, кандай узатышканын өздөрүнүн тили менен Алла Таалага билдиришет. Алла Тааланын алдында момун пенделерге күбөгө өтүп, шапаат кылат. Ушул өңүттөн алып караганда, момун пенде Рамазан айын канчалык ыраазы кыла алса, ошончолук пайда. Ошондуктан Рамазан айын көңүлү алынышы керек болгон наздуу конок катары ойлоо, аны пайдалуу өткөрүү үчүн маанилүү. Негизинен бир гана Рамазан айын эмес, Алла Тааланын бизге парз кылып буйруган бардык нерсесине конок катары карап, сый көрсөтүшүбүз керек. Кудум багымдат намазы менен асыр намаздарында нөөмөт алмашкан периштелердин, эгер бул намаздарды окуган болсоң, Алланын алдында силер үчүн күбөгө өткөнүндөй, ибадаттар дагы өздөрүнүн тилинде момун пенде тарапка же тескерисинче ага каршы күбөгө түшөт. Ошондуктан момун пенде ибадаттарынын баарын назданган коноктой кабыл алып, аларды толук аткарууга аракет кылуу менен көңүлдөрүн алыш керек. Рамазан айына даярдык. Суроо. Дарат, азан, коомат жана башкалардын намазга даярдык маанисиндеги амалдар болгону айтылат. Ушул сыяктуу эле Ражаб, Шаабан айларын жана бул айлардагы ыйык күндөр менен түндөрдү Рамазан айына даярдык маанисинде карасак болобу? Жооп. Куттуу Рамазан айы ыйык айлардын 3-чүсү болуп саналат. Биринчиси же экинчиси эмес, акыркысы болгондуктан албетте ушундай ой бар. Ражаб айы менен биргеликте момун пенделер руханий атмосферанын ичине киришкенин сезишет. Бул атмосферанын таасири Рамазан айы жакындаганда дагы да артат. Өзгөчө Рамазан айынын акыркы 10 күнүндө эң бийик сереге чыгат жана адам ал жерде кудум периштеге айланат. Физиологиялык рахаттан сыйрылып, өзүн толугу менен ибадатка арнайт. Бул бийик сереге жетүү үчүн Ражаб жана Шаабан айларын жана ушул айлардагы ыйык түндөр менен күндөрдү жакшы өткөрүү, булардын береке пайызынан мүмкүн болушунча пайдаланып калуу зарыл. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Рамазан айына даярдануу маанисинде Ражаб айы киргенде орозо тутууну, ибадат кылууну арттырган. Өзгөчө Шаабан айынын дээрлик көпчүлүк бөлүгүн орозо кармап өткөргөн. Бизге жол көрсөтүүсү жана өрнөк болуусу жагынан пайгамбарыбыздын мындай аракети өтө маанилүү. Момун пенде Рамазан айынын кадыр баркын түшүнө алган болсо, албетте бул ыйык ай келерден мурун даярданат. Ага жан дүйнөсүндө өзгөчө орун берет. Мына ушундай материалдык, руханий жактан даярдык менен тосулуп алынган Рамазан айы өтө башкача өткөрүлөт. Биз Рамазан айынын ар бир күнүн кандай өткөргөнүбүздү акыретте эң сонун көрөбүз. Туткан орозобуз, окуган таравих намаздарыбыз дагы, чарчап чаалыкканыбыз, ачка, суусуз жүргөнүбүз баары тасмага тизилгендей көз алдыбыздан чууруп өтөт. Булар о дүйнөдө ошол жактын өзгөчөлүгүнө жараша алдыбыздан чыгат. Рамазан айын жакшы өткөргөндөр жана башка ибадаттарды толук аткарганга аракет кылгандар Алла Тааланын бул дүйнөдө амал менен сыймыкка бөлөгөнүнө кубанышкандай, о дүйнөдө да бул амалдардын сыйлыгы менен сыймыкка бөлөнгөнүнө кубанышат.